Бекмамбет Усмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин психология предмети боюнча окутуучу Досалиева Мунай Молдалиевна, МКМ БЖТК 19 тайпасынын студенти Кабылжанова Биби Ханифа. Тема ойлоо, үйгө тапшырма, адамдын ойлоо өзгөчөлүктөрү деген темага эссе жазуу. Экинчи, ойлоо жана аң сезимдин байланышын аныктоо. Биринчи, эссе жаздым. Экинчи, ойлоо качан адам баласы алдында турган объекттин сезүүнүн кабыл алуунун жардамы менен таанууга мүмкүн болбогон учурда пайда болот. Ойлоо башка психикалык процесстерге караганда татаал кандайдыр бир зат жөнүндө ой жүгүртүү дегендик. Алгач анын башка заттар менен болгон байланышын, касиеттерин тактоо, анын ал зат жөнүндө жалпы жыйынтыкка келүүнү түшүндүрөт. Ал кабыл алуу, сезүү процесстери аркылуу тышкы дүйнө менен түздөн-түз байланышта болуп, алардын чагылуусуна катары көрүнөт. Ойлоо сезүүдөн кабыл алуудан алынган маалыматты колдонот, керек болгон учурда анын чегинен чыгат. Алсак көп кылымдар бою кабыл алуунун натыйжасында жерди кыймылсыз күн аны айланып турат деп далилдешкен. Чындык бурмаланып кабылдалган. Кийин ойлоо процесси жардамы менен күндүн айланасында жер айланып турганын аныкталды. Ал эми ойлоо аркылуу адам сезүү кабыл алууга мүмкүн болбогон тышкы дүйнөнүн касиеттерин ички байланыштырып үйрөнүп алат. Мисалы, майда элементтер бөлүкчөлөр эң күчтүү микроскоптор менен да көрүү кыйын. Алар жөнүндө ой жүргүзүлөт гана, маалыматтарды бөлүкчөлөрдү теориясы түзүлүп олтурулат.